Эми базарлар менен чынында баардык тараптардан түшүндүрмө иштер жүргүздүк. Ошо базарлар менен кичине оорураак болду да. Анткени действительно бизде Кыргызстанда ошо базарлар аркылуу абдан көп көлөм товардык оборот жүрөт да. Башында негизи вообще эле киргизбей ачкан базаргачы түшүндүрмө ишке барганда, анан кийин эптеп этап болуп атып кирип түшүнгөнү түшүндү, бирок ошо базардын ичинде өзүнчө гиганттар бар да. Мындай бир айлык обороттор 100 миллион тегерегинде болчу. Анан ошонун баарын түшүнүп, эске алып, былтыр атайын жумушчу топ түзүлгөн ошо экономика министрлиги менен салык кызматы, анан непосредственно именно ишкерлер кирген болчу. Ошол азыркы жогорку кеңеште каралып аткан мыйзам бар, салык кодексине өзгөртүүлөр. Ошол жакта ошо белгиленип кеткен да, 30 миллионго чейинки оборот болсо 0,5%, 50 миллионго чейинки оборот болсо бул 1% депчи, 50 миллиондон ашса бул эми уже чоң эле көлөм. Анан кийин уже 54% же болбосо жана башка режимдерге өтүп кетерсе болот да. Анан бул эмнеге мындай проценттик ставкалар? Ошол эле жана унду алып 2000 сомдон алып 50 сом кошуп сатабыз деп, 1000 сомдон алып 50 сом кошуп сатабыз деп, ошонун негизинде математикалык эсептер менен саналып коюлган ставка да болчу. Бул бир экинчисинен жана айтылып атпайбы, биз деген общий баардык суммадан салык алынып калып атат, пайдадан эске алынбай атат депчи. Анда хорошо, пайдадан эске алалы. Анда ишкерлер мындай болуп кетет да, алган баасын бүт подтверждать этип, канча сомдон алган, кандай расход болгон баарын тең фиксировать этип, кагазын чогултуп, анан кийин канчадан сатканын баарын көрсөтүп, ортосунча пайда, момча пайда алдым деп кагаз топтоп отчет тапшырыш керек. Анда ошондо бюрократия алып барат да. Андай тоже неправильный вариант болот. Анан ошого эске алуу менен жанагындай упрощенный методдо канча сатты, ошо саткандан эле башты оорутпай мындай 0,5 же 1 деген пайыздык ставкалар.